Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, достор, агайне, жакындаш бир тугандар. Силер Аким KG YouTube каналындасыңар. Силер менен баягы эле мен алып баруучуңар Гүлжигитмин. Ал эми бүгүн Гүлжигит байкеңерди өзүңөр көрүп турасыңар, прекрасно, өзгөчө форма, өзгөчө стиль, военный форма. 9 майга парадка жакындаганда, жеңиш күнүнө жакындаганда ушундай форма тандап алдык. Бул неге дегенде, өзүм үчүн бир жакшы контент жасайын дедим. Менин жүргүнчүлөрүм, пассажирларымдын реакцияларын байкайын дедим. Реакция негизи болбой, удивлениялары, таң калыштыктары болбойбу, анда көрөбүз. И плюс мен азгандай болот экен. Бүгүн эртең менен чыгып атам, саат 9-дан 57 өттү, 6 май. Роликти башынан аягына чейин түрдүрбөй көрүп койгула. Каналга катталып элек бир туугандар болсо, катталып кеткиле деп суранып кетет элем. Алдыда кызыл баскыч, подписациядан кнопканы басып кеткиле. Биз баштап олтурабыз. Дароо эле линияга чыгалы и баштайлы. Так, мага светофор жанып калды. Подмосковный бульварга кайрылайын деп аткан жерден. Анан силерге туугандар, мен Атаман таксопаркынын видеонун башында сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясын көпчүлүк менин катталуучуларым билет. 2,5%, акчаңарды 24 четиги моментально эч кандай чектөөсү жок, комиссиясы жок. Өзүңөрдүн приложение аркылуу чечип аласыңар. Яндекс заправкасы бар, таксиге тиешелүү документтер жасайбыз, путевой лист жасайбыз, страховка жасайт, там договор аренда жасайт. Анан жаңыдан чыгып аткандарга кисартка жардам берет, подключение кылышат. Подключениясы Яндекске жана Сити Мобилге болот. И айырмасы жок, Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңер болот. Анан таксопарк бир айдын ичинде бир жолу акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлер байланышка чалып, дагы кандайдыр бир кошумча суроолоруңар болсо, түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, бемурал суроолоруңарды берип, жоопторду алып, анан жакка таксопаркка ийгиликтүү кошулуп, жумушту тутуп жүрө бергиле, барыңарга ийгилик. Бүгүн суббота, эмнеге мен эртең менен чыктым, эч кандай коэффициент жок. Же бул саат 10 эртең менен эмес болуп калабы, Кандай дейсиңер, достор? Кеч калып чыгып калдымбы, же эмне болду? Москва что-то не горит. Өтө деле фиолетовый эмес, коэффициенттер анчалык деле жок да. Салам, да? Добрый день, здравствуйте. Химки поехали. Өзүңөр көрдүңөр, буда эч кандай бир реакция жок. Бул пассажир походу ойлоду окшойт, бул өзүнүн күнүмдүк кийип жүргөн кийими депчи. На самом деле мен даярдангам. Но ничего. Эме, мо көзүм боюнча сол жак көзүм негедир ушул Россияга бир келсем кызарат. Анан эптеп бир нерсе кылып офтальмологко көрүнүп атып, ар кандай капляларды, майздарды сүйкөп атып жок кылам. Анан убакыт сааты келгенде Кыргызстанга кетем. Кыргызстан көрсөм, Кыргызстанда дагы эле кызарат. Кыргызстанда деле окулюска көрүнүп, бир нерсе кылып атып жок кылам. Ошентип Москвага келсем, Москвада кызарат. Эмнеге экенин түшүнбөйм. Же ден соолук, организм, акклиматизация болобу, эмне болот, эч билбейм, короче. Кыргызстанда колдонуп жүргөн окулюска көрүнүп, колдонуп кетирген дарыларым, капляларым, майздарым бул жака келгенде кызарганда ошол эле дарыларды колдонуп коеюн деп колдонсам вообще кетпейт. Бул жактан офтальмолог башка лекарстволар жазып берет. Ал жактан кызарат, ал жактан ушул лекарстволорду колдонсом, алар да таасирин тийгизбейт. Короче, ушундай. Билбейм эмне болот, ушундай болуп турат. Мен негизи акыркы бир жумадан бери вообще бир жакшы иштеген жокмун да. Чыгам, 2-3 миң кылам, кирип кетем, 2-3 миң кылам, кирип кетем. Аренда, бензин, тамак аш болду. Ошентип акча иштебей элемин. Бунда белгилүү бир себептер бар. Анын айтыштын кажети жок. Анан кечеки эме боюнча арендага автоунаалар бар деп реклама киргизген болчумун. Көпчүлүк комментарийден жазып туруп, бул парк тажиктердики, ал эле бул эле депчи. Реклама кылбай эле койчу, туугандарга барбай эле койгула. Жаман парк экен. Кеткениңерден кийин негативный комментарий жазып коет экен депчи. Вот. Анан ушул жерден мен ойма келди. Эгерде ушул Gold 312 таксопаркынан кимдир бирөөгө мындай бир кандайдыр
несправедливо негативный комментарий жазып койгон болсо, лично WhatsApp'ка кайрылгыла. Айткыла, бул жигит мага ушул таксопарк негативный комментарий жазган. Анан ошондо адамдар эгерде бар болсо, чындап элечи, же жөн эле отуруп клавишный геройлор жазып атканбы, же чындап эле ошолор барбы, жокпу билбейм. Кайрылгыла, ошол паркка чогулуп барабыз, барып чечишебиз. Эмне себептен жазды? Балким силер ошол парктан автоунаа арендага алгансыңар дагы, ошол автоунаа менен ДТПга кабылгансыңарбы, бирөөнсүз болгонсуңарбы, бир жерсиз болгонсуңарбы, Кудай сактасын. Анан машинасын бир мындай повреждениясы менен, царапинасы менен, вмятинасы менен алып барып бердиңер дагы, депозиттеги акчаңар ошону покрывать эткенге жетпей калды, и ошонун айынан силер төлөбөй кеттиңер, жазып салды. Же болбосом машинаны тапшырып аткандагы акыркы күнүңөрдөгү аренда баланстан чечилип калды, и балансыңар минуска кирип кетти, аны да төлөгөн жоксуңар, ошол айынан да жазып салды. Балким, но билбейбиз. WhatsApp номерге смело кайрылгыла туугандар, чогулабыз, барабыз, чечишебиз. Ошол жөндөн жөн эле жапалак жазыштын кереги жок туугандар. Мен аларды коргоп же мактаган жерим жок туугандар. Мен калыстыкты, адилеттүүлүктү карайм. Ошол. Спасибо. Пожалуйста. Не знаю. Булар. Вообще эле тиги область тарапка сходняга берип салды го заказдычы. Жана рыноктон буларды алып келдим. Барахолкаданчы. И там, не знаю, дорога эле Москваны көздөйт, тиги примерно водный стадион, Динамо, Ленинградка, Волоколамка ошол тарапка по делам жандырып койдум. 39 минута 28 километр. Ошол тарапка качпасак, что-то болбойт му область жак. Здравствуйте. Прошу прощения. Это неудобно получилось. Улица Балтийская. А вы не курите? Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Армандың кучагында козгойсуң деген жалынды, аралап дүйнөнүн багында, сен жанымда, мен жанымда. Эти камеры на полосу. Химки Сходнядан Ленинградка келип алдык. 38 минутта жол жүрдүк. 881 нерсе рубль болду. Ожиданиясы 61 нерсе рубль. Вот, короче, ырдаганча келип алдык. Нам надежность. Пожалуйста. Да, спасибо. До свидания. Сіздерді алып келдім эле. Бұл жерден бір заказ түшіле, принимать этсем, дару от мені олып қалды. Андан кейін заказ жоқ, бетке күттім жоқ. Анан проводник бір жаққа жөнөтіп атат, ошо проводник берген жаққа, жөнөткөн жаққа барып көрөлү. Вероятность точка Б-сы менен кошо заказ түшүп калат да. Анан туугандар, ким там Москвада, Красногорск, Строгино, Митино, там Кунцевская, Крылатская, Молодежная, ошол райондо эт, халяль эт, там говядина, баранина, каяктан аласыңар, проверенный ишенген жерлер барбы? Болсо жазып кеткилечи туугандар. Заранее чоң рахмат. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть назад. Ой, спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Ой, извините. Ботанический сад. Да. Главный вход. Я аккуратно делаю. Автоматы. По ходу дела бүгүн ушул формабыз менен эч кимдин реакциясын көрө албайбыз, эч ким реакциясын ала албайбыз да. Примерно мына 8 март же 7 март кылыш керек го деп койдум. Ну, не знаю. Между нами непогода, грозы и дожди, мы с тобой грома от воли, просто подожди. Короче, бирден 28 өтүп атат, саатыбыз. А мен заработагымча 1726 рубль. 6 заказ. Как-то несправедливо, да? Вроде бы коэффициенттермен да заказ болду. Баары да билбейм мындай. Короче, обедти кылалы.
тамақтан алған жұмысты уатады. Вам здесь? Пожалуйста. Ага. Всего доброго вам. Здравствуйте. Знаешь, помнишь, там в припеве поется такая типа: а ты ушла с другим, а мне не верится, что ты ушла. Думаю, так далеко. Я искренне благодарен своим поклонникам из Беларуси. Спасибо большое за любовь, за признание. Осы центрдемін, Тверской бульвар, Тверской көшесімен кесішкен жерде. Так, баш қатып қалды, достар, баш қатып қалды. Навигатор ушунчалық туп етет отат, метро Пушкинская и Известия холл, ошол жердерінде. Навигатор ушунча туп етет отат, уже 4-чү заказ, отмена болуп атат. Заказ түшөт, менин местоположение вообще эле бир башка жакта определяция этип калат дагы. Анан мен карап ориентир алып, так, момда кылып барсам болот экен деп примерно кетип атсам эле тарс отмена. Тарс кийинки заказ түшөт, карасам мен дагы эле башка точкада определяция этип калат кылып. Буга чейин новостиден, радиодон айткан болчу. 9 май күнү парадка байланыштуу GPS менен проблема болот. Ошондо навигаторларыңар бираз иштен чыгат деп жаңылык уктум эле. Айдаченен нерхубай мен өзүмдү эле потеря болуп аткан. Телефонум контент отабы, же эмне болуп атат. Ошондой, короче, крик души болуп атат азырчы. Заказды алып туруп, азыр келип калдым, почти сайланып атып келип калдым. Ошону алып туруп центрден чыгып качып кетпесем болбойт. Примерно Волоколамка менен Ленинградка экөөнүн момда жери бар го. Ошол жерде келгенде менин GPS-им жакшы болуп кетти ошкек. Анан местоположение нормально определяция этип иштеп кетти. Ага чейин тупит этип атты эле, бирок Тверской менен эле түзүлө келе бердим өзүм эле белечи. Канча дагы бирки опытым бар экен. Канча жерлерди билет экен, жаттап калган экенмин, көз жаттаган экен. Ошонун жардамы менен эптеп ситуациядан чыгып кеттик. Жумушка жаңы келген таксист кесиптештер кандай кылды экен дейм да. Бүгүн анан 9 май эмне кылышат экен дейм да. Карагыла, өзүңөр жоготпогула. Саат 18:43 болуп атат. Торговый центр Мегага келдик. Так, дальше что мы делаем? Дальше мы едем заправляться, тугандары. Заправляться. 95 драйв. Ой, жок. 92. Газпром нефтен 92-ни куябыз дагы, дальше улантабыз. Что-то заработок меня не устраивает, тугандар. 18:44 болуп атат. А мен заработагым болсо 3864 рубль. Не знаю, азыр саат 7:9, ой жок, 8:10, 3 саат. 3 саатта билбейм мен 7000 табышым керек болчу да, негизичи грязными. Брус. Здравствуйте. Здравствуйте. Улица Свободы. Улица Свободы, да? Чего? Улица Свободы. Да, улица Свободы. Эмне, карыбы же, өндүрбү же эмне? Түшүнбөйм. Вроде бы эрип атат. Жаап атат, короче, бир нерсе. Түшүнүксүз эле. Здравствуйте. Улица Флотская. Что-то вы не в том месте стояли, и поэтому снег или что это пошло, да? Да, просто всегда сюда идет машина. Что-то туда пошло. Пожалуйста. Всего доброго вам. Короче, азыр бир пассажир форманы отуртуп эле. Мох расцветка дейт, что не понял, мох расцветка дейт, не, что это всем? Ну, это цвет такой, мох. На военно, подумал, что военная форма дейт, а это что, военная грибею десем жок дейт.
Тяжелый как спецовка, форма, костюм неме дейді. Амайын аңдап қойдым içimден. Военный деп атайынса толтырдым да. Ха-ха да, ха-ха. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, водительская. Спасибо. Урматтуу коллегалар, этият кылгыла. Өзүңөргө сак болгула. Документиңерди ляля соска чики тал-тал кылып жүргүлө. Майский праздники деп ДПСниктер, патруль, полиция кызматкерлери менен өтө көп көйүп кетиптир. Көрүнгөн кычыкта мына мондай пример жакшы тартылган жокмун, бирок ушул пример. Мондай эле жолду бараткан жерден эле бир аз ограждение, типа ремонт, бир нерсе сыяктуу эле ограждение коюп коюшкан. Бир доливатель КамАЗ турат, КамАЗда без препятствий слева деген знак. Ошол знактын эле түйүндө мына кылып жилетке кол салып, деп көрүнгөндө шкырып тосуп катуу текшерип атышат. Короче, этият болгула, сак болгула, документиңерди сааты менен мүнөтү менен четко ясно толтургула. Кечки 7:19:00. Короче, нормально кылгыла. Пробег-сробегтерин обновлять этип нахы. Жогоруда айттым эле, Москвада Садовый кольцонун ичинде Тверской бульвар, Тверской көчөлөрдө жүргөндө заказдар отмена болуп атты. Менин местоположением туура эмес определяция этип атты. Короче, айтор ушундай болуп атты дедим го, проблема. Вот, ошол нерселерге айтып кетейин. Мен азыр эле YouTube'дан көрүп калдым. Мына ушул Орустун каналына мен подписанмын. И ошол такси жөнүндө жаңылыктарды көрүп турам да, ошол деле жакшы жаңылыктар киргизип турат. Вот, мен өзүм жалпак тил менен айтсам узун болуп кетет экен. Силерге бул балким деп эле өткөрүп салышыңар мүмкүн. Ссылкасын описанияга прикреплять этип коем, бекитип коем. И каналдын атын деле мына темага кошуп коем. Ушул каналга киргиле, ушул видеону көргүлө, анан түшүнүп аласыңар. Дегенде туугандар, бизде 7 май болуп кетти. Саатыбыз 9:54 өтүп атат. Сменамды негизи кече күнү 9:50-55 өткөндөрдө бүтүргөм. Келип алып туруп жыйынтыктарды чыгарып, видео тартып, эметтеринен бир аз жалкоолонуп койдум да үйгө кирип кеттим. Кечке ушул видеонун бардыгын катар менен тизип монтаж кылып, ар жак бер жак кылып жатып калдым. Вот. Ошол азыр эми силерге ошол кечеки 6 майдагы сменанын жыйынтыгын чыгарып ролик кылып тартып атам. Ошол жаман көрбөгүлө, силер үчүн 1-2 секунд өтүп кетиши мүмкүн, но мен үчүн уже канча саат өтүп, мен уктап уйкум бышып турдум. Ошол жыйынтык менен бөлүшөбүз силер менен. Эртең менен 9:53-54 өткөндөрдө чыккам, жумушка өзүңөр билесиңер. Кайра ошол эле убакытта келдим. Итого получается 12 саат убактыбыз кеткен болот. 1 саат обед болсо, обедти 1 саат 1,5 саат кылдым. Ошол обедти деле ошо санаганда 12 саат убакыт кетти деликчи. 19 заказ болуп тур туугандар. 19 заказ 4935 рубль. Вообще аз да, 19 заказгачы. Но ничего, что поделать, туугандар, силерге балким ишенбеген бир туугандарыбыз болушу мүмкүн. Вот, так покажу. Көрүнбөйбү, не знаю. Ал эми ушул 4935 рубльдан биз кемитебиз 1000 рубль, бензин 1700 рубль, аренда и 450 рубль обед. Ошонун баарын кемиткенде бизге чөнтөккө таптазасы 1785 рубль калыптыр. Ошондой туугандар, 6 май күнү сменабыз ушундай болуп жыйынтыктап атат. Роликти аягына чейин көргөн бир туугандар болсо, жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басып, анан бир комментарий жазып кеткиле. Каналга катталып элек бир туугандар болсо, катталып кеткиле, сураныч. 7300дөн ашып атабыз. Кудайга бул чексиз шүгүр. Бул да болсо кубантып атат мени күндөн күнгө. Ошол силер менен кийинки роликтерден көрүшкөнчө мен коштошом. Бүгүн 7 май 9:58 өтүп атат. Мен кайра жумушту баштап атам. Ийгилик кылып койгула. Хе-хе деп коёлар.